Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбызда биз ла илаха илlalloh келменин шарттарын өтөбүз туугандар. Ла илаха илlalloh Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деген келменин шарттарын өтөбүз. Асарларда келгенде ла илаха илlalloh бул бейиштин ачкычы, кадимки даарат намаздын ачкычы болгондой эле ла илаха илlalloh дагы бейиштин ачкычы. Бирок ошол ачкычтын тиштери болгондой эле, тиши болбосо ал ачкыч кулпты ача албагандай эле ла илаха илlallohнун дагы шарттары бар. Ал шарттарды адам кармаш керек. Хасан басрийден да айтканда инна насан якулуна ман кала ла илаха илlalloh дахалал жанна. Адамдар айтып жүрүшөт, кимде ким ла илаха илlallohну айтса эле бейишке кирет деп. Хасан басри деген чоң алым айтат: ла илаха илlalloh фа адда хаккаха. Ошонун акысын берсе, аткарса, ошондой бейишке кирет деп. Бул жерден да ошол шарттарын айтып атат туугандар. Негизи эле мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, Аллах гана дегенде, күбөлүк деген эмне өзү туугандар? Күбөлүк бергенде, күбөлүктү адам ушу 3 нерсе менен күбөлүк берет. Же ошол жерде болгон, же болбосо аны көргөн көзү менен, же болбосо илим менен билген. Күбөлүк деген мааниси ушул туугандар. Ал жерде жүрөгү менен болушу, же көзү менен көрүшү, же болбосо ошону илим менен билиши. Ошондо сиз ла илаха илlalloh деп, ашхаду ла илаха илlalloh деп айтып атканыңыз, мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, Аллах гана деп айтып аткан кезиңизде сиз күбөлүк берип атасыз. Сиз жүрөгүңүз менен ишенип, билимиңиз менен билип көрүп тургандай, ынанып, мойнуңузга алып, мына мен айтып аткан нерсемди ачыктаймын, аныктаймын, баяндаймын, кабарлаймын, мойнума аламын, жүрөгүм менен ишенемин, тилим менен айтамын деп сиз күбөлүк берип атасыз. Ошонун ашхаду ла илаха илlalloh деген маанисин түшүнүңүз туугандар. Эгерде сиз тилиңиз менен айтып, бирок жүрөктө жок болсо, ал сөз эмес. Ал эки жүздүүлөрдүкү. Эки жүздүүлөр ошол кебетесинде мусулман, тилинде болсо ошентип мусулмандын сөздөрүн айтат, а жүрөгүндө андай ишеним жок. А мусулман адам, момун адам жүрөгү менен ишенип, тили менен айтып, баяндап, ачыктап, анан денеси менен аткарат. Жүрөк менен ишенүү, тил менен айтуу, амал менен аткаруу ушул ыйман деп келет. Бүгүн туугандар ушу шарттарда өткөндө биринчиси илим. Илим дегенде эмне туугандар? Илим дегенде ушул айтып аткан келмеңиздин маанисин бил деген сөз. Ошол келмеде кече биз айткандай, Аллахтан башка эч бир затты сыйынуучу деп тааныбашыңыз, аны жокко чыгарышыңыз четки кагуу бар дедик, жана тастыктоо, бекемдөө. Тек гана Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынам деп ошону тактап бекемдейсиз, ошого ынанып, ишенип, жүрөгүңүз менен туюп, жана жокко чыгарасыз. Аллахтан башка сыйынуучу эч бир нерсе жок деп. Эч бир кайсы гана бир ибадаттын түрү болбосун, ошону жокко чыгарасыз. Ал эч бир зат Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эмес. Ага сыйынуунун бир дагы бөлүгүн арнаган болбойт деп, ушундай Аллахтын өзүнө гана арналат деген нерсени жүрөгүңүзгө бекемдейсиз. Ушуну илим менен билесиз туугандар. Ла илаха илlalloh келмесинде, маанисинде ошол камтып турса дагы, бирок сиз билбесеңиз, ла илаха илlallohну айтып жүрө беришиңиз мүмкүн, бирок ага каршы иштер жасап жүрө беришиңиз. Бул жерден билүү деген ошо билимге каршы, илимиңизге каршы нерсени жасаган болосуз. Бул жерде ошол ла илаха илlallohнун шарты түшөт. Шарты аткарылбай калат. Келмеде маани башка, а ишенимиңиз башка, түшүнүүңүз башка, амалыңыз башка. Бүт ошол билимге каршы келген сөз. Мисалы, Фатиха сүрөсүндө эле күндө окуйбуз, карасаңыздар, Фатиха сүрөсүнүн 5-аятында эмне деп айтабыз? Ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынамын, сенден гана жардам сураймын деп атабыз. Мына ушул жерде да ошол келменин маанисин айтып атабыз. Эмне деп? Сага гана сыйынамын, сенден башка эч кимге сыйынбайм деген сөз бул. Ушул жерде ла илаха дегенде эч бир сыйынуучу кудайлар жок, тек гана Аллахтан башка дегендей эле, бу жерден да ияка набуду дегениз сага гана сыйынам, сыйынууну сага гана арнайм деген. Ияка настаин, сенден гана жардам сурайм, сенден башка эч кимден сурабайм.
Ошондуктан маанисин билиш керек туугандар. Мухаммад сүрөсү 19-аятта Алла Таала айтат: "Фa'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли дамбик." Билгин, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Вастагфир ли дамбик, жана күнөөңө кечирим сурагын. Биринчи билимди койду, билгин деп атат. Дагы бир Зухруф сүрөсүнүн 86-аятта айтат: "Илля ман шахида бил хак ва хум я'ламун." Күбөлүк бергендер, чындыкка күбөлүк бергендер. Чындыкка күбөлүк деген сөз ушул ла илаха иллаллах. Аллах гана жалгыз, өзү гана ибадатка татыктуу. Аллахтан башка эч ким ибадатка татыксыз, алга арналбайт дегенге чындыкка сиз күбөлүк бердиңиз. Бирок эмне учурда? Ва хум я'ламун, ошону билип туруп күбөлүк берет. Билип туруп күбөлүк берүү. Ла илаха иллаллахны билип туруп күбөлүк берүү. Эгерде жүрөктөрү менен билбесе, анда ал пайда бербейт туугандар. Жүрөктөрү менен билип түшүнбөсө, тили менен канча жолу айтсын ла илаха иллаллах. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илаха иллаллах дахалал жанна." Ким билген болсо, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деп билген болсо, ал бейишке кирет деп. Мындайча айтканда туугандар, ла илаха иллаллахнын биринчи шарты илим билүү. Ушу илим билүү бул адамды тозоктон тозот экен. Тозокто түбөлүк калуудан тозот, Аллах сактасын. А эгерде келменин маанисин билбесек, анда билбесек, жанагы ага каршы иштер жасай беребиз. Аллахка да сыйынып, башка нерселерге да сыйынып, шириктин түрлөрүн жасап. Ошон үчүн Фатыр сүрөсүнүн 28-аятында айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама." Аллахтан чыныгы корккондор булар билгендер, булар аалымдар деп. Зумар сүрөсүнүн 9-аятында айтат: "Кул хал яставилладина я'ламун валладина ла я'ламун." Айткын, билгендер менен билбегендер тең келеби? Иннама ятадаккару улул албаб. Чындыгында акыл ээлери гана акыл калчашат, ой калчашат, эскерет. Анкабут сүрөсү 43-аят Алла Таала айтат: "Ва тилкал амсалу надрибуха линнас ва ма яқилуха илля алимун." Куранда биз түрлүү мисалдап беребиз адамдарга. Ал нерсени тек гана билгендер гана акыл калча алат деп. Адам билбесе, мына бүгүнкү күндө туугандар, ушу канча адамдар жанантип ташка, айга, күнгө ар кандай ширктерди жасагандар, ошолор эмне ла илаха иллаллахны айтпайт дейсиздерби? Жок, алар ооздорунда ла илаха иллаллах бар, айтып жүрүшөт. Бул ошол ла илаха иллаллахнын маанисин билбегендиктен ошо Аллахтан башка нерселерден үмүт кылып калды. Аллахтан башка нерселерден коркуп калды. Аллахтан башка нерселерден сурап калды. Аллахтан башка нерселерге жүрөктөрүн байлап алды. Аллахтан башка нерселерге багыт алды. Аллахтан башка нерселерден жакшылыкка жетүүгө себеп болот. Аллахтан башка нерселерден жамандыктан арылууга себеп болот деп ошолорго өтүп алды. Мунун бардыгы ла илаха иллаллах келменин маанисин билбегендиктен. А берде эмне дейт? Ла илаха, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деген. Сыйынуу деген тек намаз эмес туугандар. Иллаллах деп кайра бекитип, тек гана Кудайдан гана суранам. Кудайдан гана дуа кылам. Кудайдан гана үмүт кылам. Кудайдан гана корком. Бүт жакшылык, жамандыктын бардыгын Аллахтан деп билем деген сөз. Жүрөгүңүздү тек гана Аллахка байлоо. Ошол үчүн айтты. Бул Муслимде келген хадис туугандар. Кимде ким ла илаха иллаллахны билсе дейт, маанисин билсе, ал билсе болду, бейишке кирет дейт. А сиз билген нерсеңизге кантип каршы кыласыз? Билдиңиз, бул Аллахка гана ибадатка татыктуу экен. Башка эч кимге бул дүйнөдөн жаныңыз чыкканча, бул дүйнөдөн кош айтышканча сиз эч кимге арнабайсыз ибадаттын. Бул ушул биринчи шарты туугандар. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде, ушул ла илаха иллаллахны чакырганда, алар билген мунун маанисин туугандар. Көрдүңүздөрбү? Алар маанисин билген, бирок ошон үчүн алар иман келтирген эмес. Эмнеге? Себеби алар билген. Ла илаха иллаллах деп айткыла, кутуласыңар. Ла илаха иллаллахны айткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чакырганда алар айтып коюп, кой, тынч жашап калалы дебестен, алар айткан эмес. Эмнеге? Себеби билген ла илаханы айткандан кийин биз бул буттардын баарын таштайбыз. Бул сыйынуучу нерселердин баардыгын жоготобуз. Ошонун маанисин билип туруп, ошон үчүн баш тарткан. А бүгүнкү күндө биздин караңгылык, түркөйлүк, түшүнбөдүк, надандык, сабатсыздын айынан ла илаханы ар ким айта бер, ла илаха иллаллах, мусулман, ла илаха иллаллах. Бирок ага каршы келген иштерди жасай берет. Себеби маанисин билбейт. Шарттарын бияка коелу, маанисин билбейт. Мааниси эмне десең, Аллахтан башка Кудай жок деп коет. Аны мушриктер деле ошентип айткан. Юнус сүрөсүндө айткандай: "Кул ман ярзукукум минас самаи вал ард, амма ямлику сам вал абсар." Сурачалардан дейт, силерге асмандан, жерден ким ырыскы берет? Силердин угууңарды, көрүүңөрдү
тирүүдөн өлүк кылган, өлүктөн тирүүнү кылган ким берет десе, мушриктер эмне дейт? Фасайкулуну Аллах. Алар айтышат Аллах деп айтат. Анан кайра айтат афала таттакун. Эгер ушундай кылып түшүнсөңөр, ушундай кылып билсеңер, эми Кудайдан коркпойсуңарбы? Ушул Аллахтын өзүнө гана ибадатты арнабайсыңарбы? Мына мушриктер, туугандар билген, ошон үчүн сиздер жанандай кылып түшүнбөгүңүздөр да. Пайгамбарлар Кудай бар деп келген, келменин мааниси Кудай бар деп дегенди билдирет деп. Кудай бар экенин билишкен. Ошол сыйынууну жалгыз Аллахтын өзүнө арнагыла деп келген. Көп адамдар Алланын рызкы берерин, Алланы өлтүрөт, тирилтет, Алла жаратты. Анын бардыгы жаңылык болгон эмес аларга. Максат не? Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у мааллахи ахада. Жин сүрөсү 18-аят айткандай, сыйынуучулердин бардыгы Аллага таандык. Аллахтан башкадан дуа кылбагыла, Аллахтан башкага сыйынбагыла. Мына туугандар, эгерде адам ла иляха иллаллах маанисин билбесе, анда мусулман болуп туруп, ошол доордогу мушриктерден да абалы жаман болот, Алла сактасын. Себеби дегенде алар маанисин билген, а бүгүнкү күндө мусулмандарыбыз билбегендер маанисин билбей, эмне деп айткан, билген үчүн алар эмне деп атат? Ажа алал алихата илахан вахида деп таң калып атат. Биз эмне сыйынып аткан кудайчаларыбыздын бардыгын бир эле кудай кылып коебузбу деп. Инна хада ла шейун ажаб деп. Бул өтө бир ажайып таң калыш нерсе го деп. Мына ошон үчүн лакоду кана жухалул куффар я'рифуна залика. Ошол капырлардын дагы жахилдери, караңгы адамдары дагы бул нерсени түшүнгөн. Вал ажабу мимман йаддаи ислам ва хува ла я'рифу ма'на хадил келиме ма арафаху жухалул куффар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө айрым исламды практика кылып жүргөндөр, мусулманмын дегендер бул келменин маанисинен алыс түшүнбөйт. Ошол түшүнбөгөндүктөн жанандай воротасына така байлагандар, челеги менен алдынан өтүп кетсе жолун болбой калат дегендер, тоолорго ал жерлерге барып сыйынып ошол жерден жакшыларды үмүт кылап балалуу болом дегендер, айтор канча деген ушундай мазарларга, ыйык жерлерди кыдырып, ошол жактардан жакшылык үмүт кылам, кабырларды кыдырып кеткендер. Бүт ушулар келменин маанисин билбегендер. Бул кыймыл иштер, бул аракеттердин бардыгы бул келмени буза турган нерселер. Өзүңүз тилиңиз менен айтып алып туруп, анан кайра эле ага каршы келүү эмне деген ушундук? Бисмилла дегенде эле ошо биринчи шарт бузулган болот.